Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. 7-класстар үчүн Кыргызстан тарых сабагы. Жетиген мектеп лицейинин тарых мугалими Мырзабек уулу Санжарбек. Мурдагы сабакта силер менен биз улуу Кыргыз дөөлөтү 840-920 жылдардагы Борбордук Азиядагы Кыргыз кагандыгы тууралуу сүйлөшкөнбүз. Эми бүгүнкү темабыз Сужин давандагы жазма эстеликтер. Кыргыз жазуусу руна-сымал алфавит, Энисай руна-сымал жазмалары жана эстеликтери, Сужин давандагы жазма эстелик. Эми кыргыз жазмасы боюнча сүйлөшө турган болсок, кыргыз эли колдонгон бардык тарыхый жазмалар бул бүгүнкү күнгө чейин алардын көпчүлүгү алфавиттик жазма болгон. Алардын арасында Орхон Энисай руна-сымал жазмалар, уйгур жазмасы, араб жазмасы, латынь жазмасы жана кирилл жазмалары болгон. Кыргызстандын аймагынан сыртта жашаган кыргыздар Орусия, Казакстан, Белоруссияда, Украинада жашагандар кириллицаны пайдаланышат. Андан сырткары кыргыздар араб, латынь жазмаларын пайдаланышат. Кыргызстанда азыркы тапта кириллица жазмасы үстөмдүк кылат. Ал эми ошол кыргыз кагандыгы маалында же болбосо байыркы заманда кыргыздар Орхон Энисай алфавиттик руна-сымал жазмасын пайдаланышкан. Бул жазма салты кыргыздарда 6-12 кылымдарга таандык. Анын Энисайдагы варианты кыргыздарга таандык болгон. Ал 38 тамгадан турган алфавит ошол мезгилдеги кыргыз тилинин керектөөлөрүн канааттандырган. Эмне үчүн руна жазмасы эмес, руна-сымал жазма деп атайбыз? Бул руна жазуусу таш, металл, жыгач, сөөк сыяктуу бети катуу нерселерге чегилип, сызылып жазылат. Андан кийин бул руна жазмасын байыркы германдыктар биздин замандын 1-2 кылымдарында эле ойлоп тапкан. Бул жазманы Европада азыркы Дания, Швеция, Норвегия, Скандинавия өлкөлөрүндө 1-2 кылымдан 12-13 кылымга чейин колдонуп келишкен. Демек, руна жазмасы деп байыркы германдыктардын же болбосо скандинавиялыктардын жазуусун атайбыз. Руна жазуусу оңдон солго карай жазылып окулат. Кыргыздар менен чыгыш түрктөрдүн алфавити сырткы көрүнүшү жагынан скандинавдык руналарга окшош болгону менен тамгалары, мааниси тарабынан алардан такыр башка. Эч байланышы жок, өзүнчө ойлонуп табылган. Бул чыгыш түрктөрү менен кыргыздарда 6-12 кылымга таандык деп атабыз. Ал эми скандинавиялыктар бул жазууну 1-2 кылымда эле ойлоп табышкан. Ошондуктан биз руна жазмасы эмес, руна-сымал жазмасы деп атайбыз. Эми Сужин даван жазмасы. Сужин даван жазмасы деген эмне? Сужин даван жазмасы бул Монголиядан табылган эпиграфикалык жазма эстелик. Эпиграфикалык деген бул ташка чегилген. Бул эстелик 20-кылымдын башында Түндүк Монголиядагы Селенга дарыясынын башатындагы Сужин даван деген дөңсөөдөн табылган. Ошол үчүн Сужин даван жазмасы деп аталат. Бул Сужин даван жазма эстелиги бул ошол Түндүк Монголиядан табылган таш же болбосо эпиграфикалык жазма эстелик. Сужин даван жазмасы бул эстеликти 1900-жылы Густав Йон Рамстед тапкан. Ал Сужин давандагы жазууну эстампаж усулун колдонуп кагаз бетине көчүрүп алган. Эстампаж усулу бул кагаздан таш бетине кагазды коюп көчүрүп алуу усулу. Ал эми бул эстеликте же болбосо Сужин давандагы жазма эстеликте эмнелер жөнүндө жазылган
эмнелер камтылган, аны силерге тапшырма иретинде берем.